Эки суроо окшош экен, андыктан экөөсүн тең окуйм. Ага D3 витаминди кайсы врач жазып берет? Экинчиси болсо D3ни 10 күн ичип 10 күн эс алып иче берсем болобу же түгөнгөнчө ичип коюш керекпи? Демек, биринчи кезекте бул витаминди сизге ким жазып берет? Сөзсүз эле кайсы бир врач сизге жазып бериши шарт эмес. Кааласаңыз, күмөн санасаңыз, өзүңүзгө жетишпей аткандай бир аныктаманы таап жатсаңыз, анда кез келген эле лабораторияга барып көрүңүз жана ушул анализди тапшырып көрүңүз. D3 витаминине анализ алат. Албетте эртең менен ачкарын барыш керек болот. Анан эгерде ошол жерде референтный значение деген бар. Сиздин жыйынтыгыңыз референтный значениядан аз болсо, мындайча айтканда жетишсиз болсо, ичкениңиз жакшы. Эгерде андан ошол нормада турса, жада калса ашыкча болсо, ичиштин кереги жок. Бирок нормада турса дагы профилактикалык дозада ичип тура берсеңиздер болот. Эгерде жетишсиз болсо, анда терапиялык дозада ичесиздер. Профилактикалык доза 2000 международный единица, ал эми терапиялык доза 5000 международный единица. Анан муну ошол экинчи суроого кайрылабыз. 10 күн ичип 10 күн эс алыш керекпи? Ушул суроого жооп бериштен мурда экинчи бир маселени айтып өтөйүн. Көпчүлүк учурда D3 витамини менен кальцийди чогуу таблетка кылып чыгарышат. Бул учурда сиз кальцийди дагы аласыз, D3ни дагы аласыз. Андай учурда эмне кылыш керек? Албетте D3 витаминдин өзүн дагы сатат. Андыктан эгерде күмөн санасаңыз, анда ушул кальцийдиги жетишсиздиги боюнча сизде ушул маселе бар деп ойлосоңуз, аны дагы тапшырып көрүшүңүз керек болот. Организмде кальций жетишсизби же норма элеби? Эгер жетиштүү болсо, D3 плюс кальций дегенди ичиштин кереги жок. D3ни дагы тапшырып көрүп, D3нин өзүндө жетишсиздик болсо, ошону эле ичесиз. Кальцийди кошумча ичиштин кереги жок. D3 витаминди гана сатып аласыз. Анан эгерде да айтып өткөнүмдөй норма болсо 2000, ал эми жетишсиз болсо 5000 международный единица. Канча убакыт ичилет? Мисалы, ошол бир сатып алганыңыздагы таблеткалардын саны деп коелу, аз дегенде бир 2 айга, эч чукур дегенде 1 айга чейин жете турган ушундай санда болот. Андыктан ошол түгөнгөнчө ичесиздер. Балким 1 ай, балким 2 ай. Андан кийин кайра анализ тапшырып көрсөңүз болот. Эгер терапиялык дозада ичкен болсоңуз, анан калыбына келген болсо, профилактикалык дозага түшүп аласыз. 2000дикти улантып иче бересиз. Анан эгерде калыбына келе элек болсо, 5000ди кайра улантып ичиш керек болот. Көбүрөөк убакытка чейин ичсеңиздер деле болот. Балким 3 айга чейин, балким 4 айга чейин деле ичсеңиздер болот. Бирок токтотпой жыл бою ичип жүрүүнү мен сунуштабайм. Анткени бардык нерсенин, бир гана абадан башка бардык нерсенин ашыкчасы зыян. Андыктан ар бир нерсени колдонууда ушундай аралыктарда токтотуп турууну дагы унутпаңыздар.